Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Президент Садыр Жапаров бир нече күн мурун Бишкек шаарындагы ТЦКнин жанында пайда болгон конуштун жашоочулары менен жолугушкан. Жолугушуу жүрүшүндө тургундар 20 жылдан бери турак жайларына кызыл китеп ала албай, акыры үмүттөрү үзүлгөндүгүн белгилешкен. Мамлекет башчы бул үчүн карапайым калктын күнөөсү жок экендигин, аларга бир кездери жер саткандар айыптуу экендигин айтып, 10 декабрга чейин элге кызыл китеп чыгаруу тапшырмасын катуу койгон. Бүгін ертең кечке чейин токтом чыгарып бересиңер. Кабминдин чечимин чыгарып бересиңер. Местный власть постановление өткөрүп берет. Так, андан кийин силерге канча убакыт керек? Бизге где-то в течение где-то 3 жума. 3 жума эмне канчалык? Процедура ушундай болот. Согласование канча эле бери калган демекте. 3 жума. Так, 3 жума болсо бүгүн 15-и? Анан кийин 15-и. Где-то бир декабрдын бир 10-дорунда уже кызыл китеп берип баштайт десиңер, да? Бүгүн ТЦКнин жашоочулары үчүн кубанычтуу күн болуп калды. Мамлекет башчынын тапшырмасы аркасында кызыл китептер бериле баштады. Аны президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү тапшырды. Жусалиева Айгүл. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн айтымында трансформация маселеси ушул күнгө чейин курчпойдон калып келген. 20-30 жыл аралыгында жерлер сатылганы менен аны документтештирүү жоопкерчилигин эч ким алган эмес. Жакын арада президент өзү 2 жолу ушу жерге келип, силер менен баарлашып, сүйлөшүп, мына бүгүнкү куттуу күндү, майрамды силерге тартуулап отурат. Өткөндө президент өзү бизге тапшырма берип, 10 декабрга чейин кызыл китептерин жана үйдүн документтерин тапшырып бересиңер деп тапшырма бердиле. Баарыңар билесиңер. Ошонун алкагында бүгүн атайын президент өзү барып, менин атыман эл менен баарлашып, тапшырып келесиң деп жиберип отурат. Бул күндү көптөн күткөн үй бүлөлөрдүн сүйүнүчүндө чек жок. Алар президентке ыраазычылык билдиришүүдө. Биз бул үйдү 2010-дон бери сатып алганбыз. Азыр балдарыбыз жашайт бул жердечи. Анан документин ала албай жүргөнбүз бул убакка чейинчи. Садыр агайга рахмат ушу элдин көйгөйүн чечип бергенине. Жакшы, Кудайга шүгүр. Айылдагыларга, өзүбүздүн кошуна, бул ТЦКдеги кошуналар баарыбызга майрам болуп атат буйруса. Ушу 16 жылдан бери элибиз кызыл китепке ээ боло албай, кайра арыздан талашпаган, ораздамаган жери жок болчу. Ушу киши мамлекеттин башчысы болуп келип, кол алдында кызматкерлер менен бирдикте бизге кызыл китеп тапшырып атат. Биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз кызыл китепти ала элек деп эч кандай бир шайлоого катыша алчу эмеспиз. Больницаларга көрүнө алчу эмес, себеби документибиз толук болбогондуктан керек болсо паспорт алуу уста кыйын болуп жүргөн. Азыр жакшы болду, мындан ары ушу документтештирип, мыйзамдуу Кыргызстандын гражданы катары баардык мыйзамдуу иштерге укуктуу катыша ала турган милдетибизди көрүп атабыз. Чоң рахмат, силерге жалпы аманчылык болсун. ТЦКнин айланасы Орок айылына карайт. Квартал жетекчилери, көчө башчыларынан турган комиссия түзүлүп, жалпы документтештирүү иштери дагы да жүрүүдө. Айрым жашоочулар талап кылынган документтерди кечиктирүүдө, бирок аларга да кыска убакытта кызыл китептери колуна тиет. Эң негизи мынакей азыр үйүнөн документтер керек экен. Бияка катталганга. Ошо документтерди бербей кыйналып атпайсыңар өзүңөр? Убактын алып. Элдин маанайы Кудайга шүгүр аябай жакшы. Президентибизге, өкмөткө, ошо бийликте отурган байкелерибизге элдердин маанайы аябай жакшы. 16 жылдан бери каралбай келгенбиз деп айтып атышат. Азыр мынакей жумуштардын баары тең чечилип, кызыл китептер берилип, элдин маанайы аябай жакшы. Президентибизге биз менен баягы иштеп аттык, комиссия түзүп, ошо айыл өкмөтүбүздө иштеп атканда элдер президентибизге ден соолук каалап атышты. Бүгүнкү күндө адистер дагы да бул иштерди улантышууда. Себеби бардык турак жайлардын жайгашуу орду аныкталып, көчөлөргө тоскоолдук жаратпагыдай болушу зарыл. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Чүй облусу.